Достор, ал эми бүгүнкү эфирдин коногу бүгүн бизде эстрада жылдызы, эстрада ырчысы, актер Курал Чокоев. Саламатсызбы? Саламатчылык, кутман кеч. Чоң рахмат. Кандайсыз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Ден соолуктар Кудайга шүгүр, баары сонун. Стилиңиз өзгөчө, пиджакты тиктирип, кашты чийдирип. Негизи аябай толкунданып отурам азыр. Көптөн бери сон музыка каналына деле келе элекмин, сон шоуга көптөн бери чыга элекмин. Анан бүгүн атайын дайындадым, жаңы костюм тиктирип, аябай толкунданып отурам. Эмнегедир. Биз да сизди абдан сагынып калдык. Алгач эле биздин көрөрмандарыбыз менен амандашып алсаңыз болот. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз калкым. Ушул сонун шоуну көрүп отурган көрөрмандар сиздерге жалындуу ысык салам. Жакшы. Ал эми бүгүн өзгөчө дата деп жатабыз. Бир таттуу дата деп айтсак болуш керек. Бүгүнкү күнүңүз жалпы кандай жагымдуу жаңылыктан башталды? Кабарым жок экен, эмне таттуу дата болуп аткан. Бүгүн деген 23/01/23 десем жаңылышпайм. 23/01/23. Негизи жашоодо ар бир күнүбүз кооз. Негизи таң атканда адам көзүн ачканда эле, значит, бул майрам, бул Кудайдын белеги. Ар бир күндү майрамдагыдай өткөрсөк, биз мындай өзгөчө даталарга көңүл бурбагат экенбиз. Жакшы. Сон кадимкидей эмгек менен, үй бүлөм менен дегенде бүгүнкү күн адаттагыдай эле сонун болду. Сонун маанайда башталды деп. Сонун. Жакшы. Деги эле ушул кооз даталарга өзгөчө маани бересизби? Балким жакындарыңыздарга, жубайыңызга белектерди берип. Мен үчүн кооз даталар бул мисалы үчүн мен туугандарымдын туулган күндөрү. Анан мен баш кошкон үй бүлөлүк свадьба болгон күнү, кыз узатуу болгон күнү, кызымдын төрөлгөн күнү, ушул даталар мен үчүн аябай маанилүү. Жакшы. Анан көп кооз даталарга көңүл бура бербейм. Ал эми деги эле акыркы жолу жубайыңызга качан гүл бердиңиз эле? Белектеп калдык. Негизи бир айдын жүзү болуп калды. Жөн эле кызым экөөбүз магазинге барып кыдырып, анан басып келатып, ошо гүл саткан магазин жанынан өтүп барат. Бир мындай болсо дагы, бир тал гүл болсо дагы бар апарып көңүлүн көтөрүп коеюнчу деп кызым экөөбүз сатып алып барып көңүлүн көтөргөнбүз да. Анан айымдар үчүн бул айымдар өздөрү гүл го негизи. Албетте. Гүл алганда кичинекей болсо дагы бирок аябай тоодой кабыл алып көкөрөгүнө жакын алды да. Анан айымдарды негизи алдап коюш оңой эле. Гүл менен, конфет менен, момпоси менен. Албетте, алтынай дагы таттуу момпосилер менен алынат экен да чечинде. Жакшы, ал эми теманы дароо эле чыгармачылыкка буралык. Деги эле 2023-жылдын алгачкы чыгармалары болуп, Өмүр Зымырай чыгармасы өтө популярдуулукка ээ болуптур. Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, деги эле ким сунуш кылды ушуну ырдаганга? Интернет сунуш кылды. Өзүңүздөр билгендей, акыркы учурда TikTok'то өтө популярдуу болуп кетти булар. Анан бунун историясына кайтып келсек, бул 6-7 жыл мурун эле ырдайм деп уруксатын алган болчумун да, Асылбек Өзбеков агайымдан. Анан ошол убакта бир актуалдуулугу жок болгонсуп сезилген да мага. Бул жагабы, жакпайбы, анан кандай кылып ырдасам экен деп жүрүп, ошол бойдон убакыт өтүп унутулуп кеттир да. Анан TikTok'то аябай популярный болуп баштагандан кийин көрсө элге жагат турбайбы? Анан ушул моментте актуальный болуп турган учурда ырды жаздырып берейин деп кыска мөөнөттүн ичине команда менен чогулуп туруп, клипти дагы, ырды дагы бардыгын 11 күнүн ичинде жаздырып элге тартууладым. Жакшы, негизи жөн гана чыгарманы жаздырып чыгарып койбостон бирден клипти да таптым деп айтып жатасыз. Клип дагы өзгөчө болуп тартылды. Идеясы негизи өзүңүзгө таандыкпы? Жок, негизи бул творческий минимализм деп коет. Көп информация менен эң негизги өзөгүнөн алыстатпай, сүрөт азыраак болуп, бирок жан дүйнөсү тереңирээк болсун дегенге аракет жасаганбыз. Бул клиптин негизи өзөгү бул Анвар Усманалиев деген досум бар. Өзү актер, режиссер. Ошол досумдун көз карашы менен анан Нурсултан Зарылов деген иним бар. Ошол экөө режиссерлук кылды. Экөөнүн көз карашы. Мен мурун клип тартсам эле өзүм аралашып, оператордун жумушуна да киришип, монтажердун да жумушуна киришип, көрсө өзүм башым тыга берчү экенмин да. Анан бунусунда чоң команда иштеди. Сүйлөшүп, эчтекесине киришкен жок. Мен ыр менен алек болдум. Ошо образга киргенге аракет жасадым. Балдар болсо ар ким өзүнүн ишин жазады. Оператор өзүнүн ишин жазады, режиссерлор өздөрүнүн иштерин жазады, монтажер өзүнүн ишин жазады. Анан эң айында ошондой продукт келип чыкты да. Анан мен негизи эле билчимин. Кеңешип, эки баш болсо жакшы дейт. Бир баш жакшы, эки баш андан жакшы деген сыяктуучу. 3-4 адамдын баягы эмгегинен чыккан нерсе.
көрсө көп адам менен иштешип, ар ким өзүнүн ишине профессионалдык көз караш менен караса, анда жакшы продукт чыгат экен деген Жакшы. ойдо болуп калдым да. Жакшы, демек негизи эле байкасам алтына билесиңби, Курал мырзанын өзгөчө клиптери бир башкача сонун сюжеттер менен, идеялар менен, спецэффекттер менен тартылып десем жаңылышпайм. Рахмат. Эң жакшы, ал эми ушул аз күн болсо дагы өзгөчө каралымдарды жыйнап турган учуру сизге ийгилик гана каалайбыз. Ал эми ушул команда деп айтып жатасыз. Командада азыркы учурда канча адам иштейт? Ал ушул негизи көп адам болгон учурда баарынын ою бир жерден чыга бербейт. Себеби ар биринин өзүнүн ою бар. Ошол жагынан дагы бөлүшө кетсеңиз. Негизи баягы келиштик да ортодон сүйлөшүп, ар ким ар жакка тартты, бул жакка тартты. Мен ансына да киришкен жокмун, бирок бир концепцияга келишти да, өтө кубандырды. Командада бир адашпасам бир 10 чактуу адам иштеп атат азыр. Мобилографтан баштап. Андан тышкары мен тегерек четинде эле негизи көп. Студияда өзүм группам бар, өзүм музыкалдык студиям бар. Бир 15-17ге жакын адам. Азыр бул жылдын эсебинен эң башында жакшы күчтөнүп, жакшы старт алып атабыз. Ушу команда менен иштесек деген ойдомун да. Команданын мындан да көп иши чогултам буюрса. Yani бир эле менин чыгармачылыгым эмес, жалпы менин кесиптештерим да чыгармачылыгына жардам беренге аракет кылабыз. Жакшы. Негизи буга чейин жалгыз чыгып жүрдүм деп айтып жатасыз. Ал эми азыр команда менен иштешкенде кандай өзгөчөлүктөр сезип жатасыз? Өзгөчөлүк өзүңдү артист сезип, звезда сезип калат экенсиң. Ар кимдин ишине кирише берчүмүн да. Анткени баягы купулма толчу эмес. Бул жакта жигиттер ар бир өзүнүн профессиясында профессионал экен. Өзүнүн ишин билген адам. Өзүнүн ишин билип, айттырбай жазап, анан мен сен оюңдагыдай болсун. Операторлор өзүңөр менен сүйлөшүп бир тарткыла деп эле киришкен жокмун, анан сонун продукт чыкты. Жакшы. Анан өзүңүздөр байкасаңыздар, клиптин көбү свет менен иштедик да. Театрдын сахнасында свет менен гана иштедик, дым менен иштедик. Көп бул жакта бир монтаж болгон жок да, көп эсе. Башка свет кошуп, же болбосо кандайдыр бир спецэффекттер кошулган жок. Минимальный спецэффект коштук. Көбүнчөсү натуральный болду. Клип тартып атканда светчи дагы өзүнүн жумушун аткарып атты. Дым чыгарган кишиси дагы убакыты менен иштеп, то есть бир кандайдыр бир творческий жумуш болду да. Оюңуздан чыкты деп. Сонун болду. Мага жагып атат. Жакшы. Жакшы, деги эле азыр чыгармаларды байкап калсак, Instagram баракчаңызда жакында эле 8 мартка арналган өзүнчө бир ыр чыгарып жатат деп Алтынай буга чейин айта кетти. Чынбы Алтынай? Буюрса. Орусча бир ырдап көрөйүн дедим. Мурун чыгармачылыгын башында орусча ырдап 2-3 ыр чыгарганмын. Бирок мунусунда баягы кичине убакыт өттү, тажрыйба топтодук. Анан бул ырдын сөзү дагы оон да өзүмө таандык. Азыр Осмон деген инем жазып берип атат. Буюрса 8 мартка жакын ушундай эле клип менен чогуу элге тартуулайм деген ойдомун. Жакшы. Эми ал жагын байкайбыз кандай болот экен. Сүйүктүү биздин телекөрүүчүлөр, сөзсүз түрдө 8 мартта Курал Чокоев мырзабыздан бир сонун сиздерге клип дагы эле чыгарма болмокчу. Албетте. Ал эми сыр болбосо бир үзүндө болбойсуң, үзүндө болбойбу Кыргызстага? Женщина моя, любить и радовать, смешить и целовать, я буду лишь тебя. Женщина моя, чтобы пахла и цвела, любить и радовать, я буду лишь тебя, лишь тебя. Деген браво. Буюрса бул эми припев. Мага уже эле жага баштады. Айымдар үчүн болсун, ар мен негизи бул ырды келинчегиме арнап атам, бирок ар бир мырза өзүнүн келинчегине арнап койсо болот. Эми ушул 8 март деп жатабыз. 23 февраль дагы бар бизде. Балким 23 февралга дагы. Айымдарга калтырабыз. Чынчында албетте көп эле ырчылар тек гана 8 мартка апаларга, энелерге арнайт. Ата мекен үчүн эркектерге, мырзаларга бир арнаган ырды уккан эмесмин чынында. Негизи айымдар гүл деп айттым го жана. Бүт эле бизде кыргыздар баягы айымдарды бөпөлөп келебиз го. Эми аз эле кездешет. Айымдарды капа кылып койгон учурларчы. Бирок көбөсү кыргыздын мырзалары негизи айымдарды колуна көтөрүп жүрөт да. Мен мындай байкасам өзүм эле үй бүлөмөн башка үй бүлөлөрдөн деле үй бүлөнү айымдар көбөсү башкарат да. Сырттан эркек мынтип жүргөнү менен үйгө келгенде айымдын сөзү менен болот, аялдын сөзү менен болот. Анан үйдө баарыбыз апабыз чай ичмейинче чай ичкибиз келбейт деген сыяктуу. Чен бул калп эмес. Ар бир эле үй бүлө аз карап отуруп, чын эле деши мүмкүн да. Эми бар эмес, бирок көп эсес. Жакшы.
Ал эми кезекти маегибизди бир нече мүнөттөн соң улантабыз. Кезекти жагымдуу чыгармага берелик. Курал мырза, сиздин аткарыңызда назданбачы, тосуп алыңыздар. Эскерте кетсек, достор, музыка телеканалында түз эфирде Сонун шоу программасы уланууда. Ооба, ал эми бизге катарыбызга жаңыдан кошулуп жаткан көрөрмандарыбыз болсо, сиздерге эскерте кетсек, биздин студиябыздын жаркын коногу Курал Чокоев мырза. Дал эми ушул жагымдуу маегибизди улантсак, негизи мага бүгүнкү эфир абдан жагып жатат. Курал мырза айымдарды абдан баалап, ушундай бир жагымдуу сөздөр менен айтып эркелетет экен деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Мен кандай десем, чын эле айымдарды өтө сүйлөйм, капа калбаганга аракет жасайм, мындайм өзгөчө. Анан үйлөнөрүн астында кыздуу болом деп аябай кыялданчымын, аябай кыялданчымын. Досторумдун кыздарын көрүп алып эрип, анын кыздары менен ойноп, анан Кудайым мен кыялымды орундатып койгон, кыз берген. Анан азыр ушу кызымдын эле көзүн карап турамын да. Аябай эркелетип болушуңуз керек. Кыздуу болбогон эркек ата чыныгы махабат эмне экенин билбей калат да. Албетте, чын-чында кыздар өзгөчө. Уктап жатсаң өзгөчө журкан сага жаап кетип, сен бетиңен өбүп кетип, албетте. Мен сестренкам да бар, карындашым, кечиресиздер. Өзгөчө бир башкача бир мындай айтсам, жүрөктөн чыккан сезимдер толуктап турат экен сени. Сонун, ал эми ушул сиз акыркы учурда сиздин дагы бир сулуулугуңуздун сырын эмнеде экенин билсек болобу? Сулуулуктун сырынбы? Негизи билбейм. Акыркы учурларда көп деле сулуулукту карабай калдым, бирок мурун ушу бетти тазалаш, эмеле салондорго барып, спорт залдарга барып, көп машыкчымын, өзүмдү аябай карачымын. Бирок эмнегедир акыркы күндөрү натуральный эле сулуулугума келип атам деп койсом. Тамашасы менен, бирок билбейм. Негизи адамдын ичинде мындай бир нерсе толуп турса, кандайдыр мотивация болуп, көзү жанып турса, адам сулуу көрүнө берет окшойт да. Көздөр негизи эле адамдын көзүнөн бардыгы. Мурду чоң болсо, кулагы делдейип турса, бирок көз жанып турса, адам сулуу көрүнөт. Ошон үчүн жан дүйнөнү байытканга аракет кылалы. Туура, эмне үчүн бул суроону берди экен деп таң калып жатсаңыз, жакында гана бизден Кореядан келген сулуу мырзаларыбыз менен болгон жолугушуңуз тууралуу бизге кененирээк айтып өтпөйсүзбү? Албетте. Мен кесиптешим алтына өзгөчө Корея мырзаларды жакшы көрөм десем жаңылышпайм. Чындыгында эле өтө татынакай келишет экен. Чын-чында. Менден 10 жаш улуу болсо дагы, менден 10 жаш күчүүдөй болуп көрүнөт экен. Көбөйсө өтө таң калтырды. Анан ал Корей артисттери менен биз таанышып, азыр маданий көпүрө куруп атабыз. Буюрса корейский продюсерский центр бул жактан өзүнүн филиалын ачып, бул жакта иш жүргүзүп, кыргыз ырчыларын Кореяга алып барып, Корея ырчылары менен тааныштырып, Корея ырчыларын бияка алып келип, биздикилер менен тааныштырып, концерт коюп дегенде бир көпүрө салынып атат. Анан эми жыйынтыктарын Кудайым буюрса иштеп атып көрөбүз го. Анан эң сонун, демек алдыгы убакытка контракт түзүлүп жаткан учур экен да. Азыр таанышуу учурлары болуп атат. Алар келишти, биз барабыз, Кудайым буюрса. Андан тышкары да көп максаттары бар. Бизнес кылганга, инвестор алып келгенге, негизи эле Корея менен Кыргызстандын карым катнашын күчөтүү буюрса. Жакшы. Деги эле жакын арада демек сизден Корей мырзалар менен дуэт аткаруу болот турбайбы? Буюрса мен аз кореяларды жаттап атам. Ажингөнүндө юнен жакку манчингуе гаваже чолка. Ушу жеринен сен жаттап жатпайбы? Инсан негизи корей тили сизге кандай болуп келип жатат? Корей тили оңой деп атышат го. Алар менен жүрүп байке, эже, эмеден Оппа, Gangnam Style дегенде йоджа деп атат. Йоджа деп көрсө ал кыз деген сөз экен да. Йоджа деген. Ошондо акырындан эметкенен кореяларын угуп, деп кичинеден акырындан кулакка көндүрүп атам кулакты. Буюрса корей тилин дагы үйрөнгөнгө аракет жасайбыз. Ооба, мен кесиптешим Алтынай дагы корей тилин жакшы билет десем жаңылышпайм, өзгөчө жакшы көрөт десем. Буюрса анда биргеликте эске алып коебуз сөздөрдү. Корейлер келсе тааныштырып, негизи бизден кичине башкачараак келишет, ачыгыраак келишет. Бир нерсеге таң калса, ушусун катпай таң калышат. О, депчи. Тоого алып барсак, сүрөткө түшүп, о деп эле бир нерсе болуп атышты да. Анын жактырбаган нерсесин дагы мындай катат экен, бирок
көрүнүп калат да сразу жүзүнөн. Биздин смоктон жүрөктөр түштү, маскаларын кийип алышып эле жашынып башташты. Бирок көлгө алып барган кезде көлдүн баягы аба ырайын, көлдүн атмосферасын аябай жактырышты да. Ал эми өзүңүз буга чейин Корея мамлекетинде болуп көрдүңүз беле? Жок, мен болуп көргөн эмесмин. Буюрса пландаштырып атабыз барып келгенге. Демек сиз дагы Корей мырзалар чакырган турбайбы? Чакырышты конокко буюрса. Мен кичине убакыттан азыр бир мен бош убакта, алар бош убакта бир барып келсем, барганда да жөн эле баягы жумуш менен эмес, алар менен таанышуу, алардын артисттери менен таанышуу, билбейм калппы чынбы эми, Кудайым буюрса тиги Псайды, Gangnam Style'ды Кыргызстанга алып келебиз деген сыяктуу убада берип атышат. Чоң концерт кылабыз го, Центральный Азияда. Шоу программа болот экен. Центральный Азияда. Деги эле Курал мырза деле кыргызстандык Псай болсо деле жалгаспайбы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыңкы убакытта корей тилинде дуэт аткарып, Курал мырза менен биргеликте биз дагы бир сонун шоу программага күбө болобуз деген ишеничтемин. Ооба, ал эми тилекке каршы көздү ачып жумгуча биздин эфир соңуна келип калыптыр. Сизге эркин микрофон. Чоң рахмат, бардыгыңыздарга ийгиликтер каалаймын. Быйылкысын 23-жылдын эсеби менен мен мүчөл жашым баса. Ушул жылы сон ырларды чыгарганга, чыгармачыл клиптер тартканга убада беремин. Буюрса эми Кудайым бизге ден соолук берсе, өмүр берсе, сон жаңылыктар күтүп турат. Барыңыздарга ден соолук. Бар болуңуздар. Биз менен болуңуздар демекчимин.